Assalamu alaikum достор, барыңыздарга чоң салам. Анча-мынча убакыт болуп, сиздердин убактыңыздарды көп албай, чаканыраак бир видео тартайын деп чечтим. Негизинен алганда бул видео тарбиялык мааниде, анткени биздин каналды дагы мектепте окуган биздин инилер, карындаштар көрүп калат. Мага да көп суроолорду берип калат. Байке мен 6 класста окуйм, мен 7 класста окуйм. Сиздин тарткан видеолорду анча-мынча көрүп калабыз. Биз дагы чет мамлекетке чыккыбыз келет. Биз дагы эл жер көргүбүз келет. Жакшынакай окуу жайларды бүтүп, биз ата-энебизди багып, туугандарга жардам берип, кыргыз элине жакшынакай салымыбызды кошкубуз келет деп айтып калат. Анан көп мекендештерден дагы байке сиз YouTube каналын кантип ачтыңыз эле, ошол жөнүндө да бир маалымат берип коесузбу деп да айтып калышат. Бош учурда биз эми YouTube'га кирип, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Мен акыркы күндөрү биздин жакшынакай мекендешибиз, жакшынакай инсан, кыргыз элине белгилүү режиссер Руслан Акун мырзанын Сабак деген сериалын көрүп жатам. Мааниси абдан чоң, бул турмуштан алынган жакшынакай сериал экен. Бул сериалга кыргыз элине таанымал жаш жигиттер тартылбай эле кастинг кылып, кимдин шыгы болсо ошолорду алып эле турмуштан алынган нерсени жөнөкөй адамдардын аткаруусунда абдан тарбиялык мааниси чоң сериал тартыптыр. Абдан жакшы мындай сериалдар тартылыш керек, көрсөтүш керек, ата-энелер билиш керек. Мектепте кандай абалда болуп калат, өздөрүнүн уулдарына, кыздарына көңүл буруп сурап туруш керек. Кандай жаңылык бар, сени эч ким кемсинтпей элеби деп. Кудай буйрса 17 мартта биздин YouTube каналыбыздын ачылганына 1 жыл болот. Мен ошого даярданып жүрөм. 1 жыл болгондо сиздерге ошо YouTube каналы кандайча ачылып калды, башында кандай тарта баштадым, кандай илхом келди, эмне үчүн ачтым деген темаларда отчет берип, жакшынакай бир видео чыгаранга аракет кылам. Аз калды 17 мартка чейин. Кантип баштадым эле, биринчи видеону кантип тарттым, эмне менен баштадым деп. Мен жөнөкөй эле телефонду алып эле эшикке чыгып биринчи видеону тарткам. Андан кийин качествосы жакшыраак болсун деп экинчи телефон менен тарттым. Андан кийин бир камера менен тарттым. Андан кийин качество кичине керек деп экинчи камера менен тарттым. Анан бир дрон алдым, экинчи дрон алдым. Анан стойка алдым. Ошо стойканы дагы үйгө барганда да колдоно баштайм. Анан профессиональный бир чоң камера алгам. Ага дагы бир дагы видео тартып YouTube каналына кое элекмин. Анткени алыс жердеги нерселерди жакындатып көрсөтөт, жана шаарларды кыдырганда бийик зданияларды жакындатып көрсөтүп, кооз жерлерди жакындатып көрсөткөнгө ылайыктуу камера. Ошентип анан акырын мекендештердин колдоосу менен акырындан өсүп келатабыз. Азырынча 40 миңге жакындап калдык. Может 17 мартка чейин дагы может 43-45 миң болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондо айтам, 1 жылда ушунча катталуучуга жетсе болот экен. Мындай маалыматтарды бериш керек деп. Негизинен алганда видео тартканда ошол видеоң бир жарым саат болсо да, хотя бы ошонун ичинен 3 мүнөтү болобу, 5 мүнөтү болобу, мекендештерге бир кичинекей жакшынакай маалымат берген видео тартсаңыздар, менден суроо берип келаткан карындаштар, иничектерге айтам. Ошо 17 мартта кенен жакшы маалымат бергенге аракет кылып, толук көрсөтүп берем. Кантип канал ачыш керек, каяктан ачыш керек, кантип регистрация болуш керек, эмнелерге көңүл буруш керек деп.
Мааниси жакшы видеолор тартыш керек. Бизге да кызык да. Биз да Кыргызстанда машина базарында баалар канчадан болуп атат, мал базарында малдар канча болуп атат, продуктлардын баасы кандай болуп атат, өсүп атабы, түшүп атабы. Бардык нерселер бизге кызык, маалымат бере турган. Анан мен сиздерден суранып кетерим, жанагындай видеону тартканга кичине алысыраак болуңуздар. Мааниси жок. Биз эми көрүп атпайбызбы кээ бир блогерлерди. Мынча ким көп хашан жейт, ким көп суу ичет, могу жумуртканы тозуп ал, ар кандай кемсинткен, пранк тарткан видеолордон алыс болгула деп ойлойм. Анткени мындай нерсе менен сиздер адамдарды кемсинтип алышыңар мүмкүн. Өткөндө бир блогердин видеосун көрүп, Ош базарына барып, ким пияз жейт, пияз жесеңер мынча сом аласыңар деп бирөө такыр жей албай атат байкуш. Болбой эле кыстап, байке жеңиз деп көзүнөн жаш акса дагы кыйнап атат. Анан бул берем деген акчасын алып, үйүндөгү ачык отурган балдарына бирдеме алып берейин деп өзү жаны кыйналса да жеп атат да. Тартып аткан блогер тамшанып, демеле суктанып, кыйын бир иш жасап аткансып видео тартып атат. Ошондойлордон алыс болгула. Бул пранк деген нерсе адамдардын жүрөгүн баягы түшүрүп алышыңар мүмкүн, оорукчан болуп калышы мүмкүн. Мен түптө жашап жүргөндө, 4-5 класста окуп жүргөндө, менден улуураак биздин мектепте окуган бир жигит бир кыздын сумкасына бака салып, ошондо эле башталган пранктар. Анан коркутам, чочутам, пранк кылам деп анан салып коюп, тиги кыз сабакка келип, перемен учурунан кийин сумкасын ачып ийса бакасы секирип чыкканда кекеч болуп, оорукчан болуп калган. Анан ата-энелери урушуп жүрүп, менин кызымды балаңа мектепте өткөндө алып берем деп жүрүп, анан кийин эмне болгонун билбейм, ошентип баягы оорукчан кылып алышы мүмкүн, көңүлүн түшүрүп алышы мүмкүн. Ойдо жок келип, уруша кетсе уруша кетип, жаман сөздөрдү айтып, авторитетин түшүрүп алышы мүмкүн, кыжалат болушу мүмкүн. Ошон үчүн адамдарга пайдасы келе турган бир анча-мынча пайдасы келе турган бир акыл насаат, бир жаңылык, же болбосо бир тарбиялык мааниси бар, же керектүү маалымат бере турган видеолорду тарткыла деп менден кичүү инилериме, карындаштарыма айткым келет. Анан кайрадан жанагы Сабак деген сериал жөнүндө сиздер менен бөлүшөйүн деп, оюмду бөлүшөйүн деп чечтим. Бул турмуштан алынган нерселер, турмушта бумеранг болот, достор. Менден кичүү мектепте окуган инилерге, карындаштарга кайрылып атам. Анткени карындаштардын ортосунда да ушундайлар бар. Чачтарынан жулушуп, тоношуп, сабашып, кемсинтип дегендей. Андай болбойт, достор. Бул бумеранг деген ошентип чоң муштумдар кийин бумеранг болуп айланып келип турмуштарын бузуп алат. Кийин алар дагы үй бүлөлүү болот да, үй бүлөлүү болот, жубайы болот, бала чакасы болот, небере чөбөрөлөрү болот. Анан кийин бумеранг болуп өзлөрүнүн неберелери, чөбөрөлөрү ошондой чоң муштумдарга жолугуп, алардан кемсинип калышы мүмкүн. Бул сериалда дагы кичине алы жок, жакшы окуган, тартиптүү, ата-энесине жардам берем деген кичинекей мектепте окуган балдарды кемсинтип атат чоң муштумдар. Эми кечирип коюңуздар, бир жаман сөз айтыш керек болуп калды, бирок кандай айтсам башка сөз таппай койдум. Мындайларды баягы сөз бар да, чумошник деген сөз бар, бүт баары эле колдонот. Ошо чумошниктер да. Жакшы окуган, тартиптүү, ата-энесине жардам берем деген, кечикпей келген, өзүн таза алып жүргөн, бирок физически кичине слабыраак балдарды, ошондой чоң муштумдар, ата-энесине жардамы жок, үйдөн качып кеткен, сабагын окубаган, элдерге жаманчылык каалаган балдар кармап алып, тоноп, сабап болбойт да мындайчы. Кемсинтип, ошондон рахат алышат. Ошолорду чумошник деп коет. Мен да каналымда ошо көрүп жаткан школда окуган балдар болсо дагы кичине тарбиялык мааниси болот го деп ойлойм. Сиздерге ошондой чоң муштумда кол көтөрсө айтыңыздар. Америкада Алмаз деген бала бар, байке бар. Ошонун YouTube каналы бар, Алмаз Кейджи YouTube деген. Ошону көрсөңүздөр, ошондо айткан деп. Анткени дом атын силерге койбой мага койсун.
анан мага комментарий жазса анан мен жооп берем аларга. Ушунчалык эле чоң муштум болуп, күч кубаттары батып, бирөөнү кемситкенден көрөк, анчалык эле ушунчалык ашып ташып атса, залга барсын. Залга барып, бокска барсын, күрөшкө барсын. Мына Кыргыздын атагын алыска чыгарып аткандай Айсулуу эжесиндей чемпион болсун, дүйнөнү алсын, олимпиадан алсын. Акжол агасындай күрөшсүн, Кыргыздын желегин желбиретсин, атагын чыгарсын. Ошондон авторитеттүү киши болот да, инсан болот. Жолу ачык болот. Ошон үчүн ошолор сиздерди кемсинсе, ушул каналды көрсүн. Анан мага комментарий жазсын, анан мен түшүндүрүп берем ошолорго. Андай болбойт. Ошо балдардын, кичинекей мектепте окуган балдардын намысына тийип коесуздар. Алардын жакшынакай астыга койгон максаттарына бут тозуп коесуздар. Алардын турмуштарын бузуп коесуздар. Ошондой көңүлү түшкөн биздин кичинекей карындаштар, иничектер өзүнүн өмүрүн да кыйып коет. Анткени ата-энесине айткандан кемсинет. Айтып койсо эртеси күнү чоң муштумдар келип кайра сабап коет деп кемсинип, анан дарыга сынып, ар кандай дарыларды ичип, веналарын кесип, өзлөрүнүн турмуштарын бузуп коюшат. Андай жолго барбаш керек. Анан мен жанагы айткандай бумеранг деген нерсе бар. Ошондой жакшынакай кой койгон кыз жигиттерибиз, карындаштарыбыз, иничектерибиз кийин жакшынакай окуп, тартиптүү болуп, чет мамлекеттерге чыгып, жакшынакай окууларды бүтүп, Кыргызстанды көтөрөм деп жакшынакай жумуштарда иштеп калат. Жанагындай анан чумошник атка конгон чоң муштумдар ошол биздин инсандардын астына барып иштеп калышат. Жалдырап, мени жумушка алып коюңузчу деп. Анткени жаман окуган, окуу жайларын бүтпөгөн, астына максат койбогон, эптеп бирөөнү сабаганда рахат алган адамдар анан барып кара жумушта иштеп, эң жаман жумуштарда иштеп, анан алдында иштеп калышат. Ошондо дагы таяк жеп жүрсө дагы, кемсинип жүрсө дагы, ошондой өскөн инсандар анан көрмөксөн болуп, жаман сөз айткысы келбей, анан колдоп, көтөрүп жардам беришет. Анан ошондо анан эсиңерге келесиздер. Жанагы чоң муштумдар. Кап тааныйсыздар, ошондо да тааныйсыздар. Таанып, мен жаманчылык кылсам дагы мага жакшылык кылып атат, мага жакшынакай калоо тилек кылып атат, менин балдарымды бакканга жол түзүп берип атат, үй бүлөмдү бакканга условия түзүп берип атат. Анан рахмат айта албай, ошондон башыңарды жерге салып, кап мынтип койбой эле койбой, андан көрөк ушуларды колдоп, ушулар менен дос болуп чогуу жүрсөм, мен дагы жакшы жумушта иштеп, элиме кичине пайда келтирип, ата-энемди багып, иннилеримди, карындаштарыма жакшынакай үлгү болуп, кыргыз элиме салым кошмокко келем деп. Ошондой нерселерге барбаш үчүн ошондой чумошник болбош керек. Эгер менин видеомду көрүп калсаңыздар, тарбиялык мааниси болот го деп ойлойм. Руслан Акун мырзабызга чоң рахмат. Ушундай кинолорду, тарбия бере турган кинолорду көбүрөөк чыгарыңыздар. Улураак, менден улураак, мен курактуу мекендештерим, эжекелер, абакелер, балдарыңыздарга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Ушундай нерселер болуп турат. Көз жумбаңыздар. Ар дайым сабактарын текшерип, англис тилди окутуп, астыга көпүрө түзүп берип, анан көңүл буруп, анан акырындан алдоо жолу менен болсо дагы мектептеги болуп жаткан нерселерди билип турушуңар керек. Эгер ошондойлорду байкап калсаңыздар, акырындан барып, чоң муштумдарга акыл насаат үйрөтүп, ошондой жолдордон алыс болгонуна шарт түзүп, керек болсо милицияларды апарып, ошолорго салып берип, туура жолго салганга аракет кылалы. Мектепте окуганда окуш керек. Ата-энеге жардам бериш керек. Башка тилдерди үйрөнүш керек. Өзүңөрдөн кичүү, өзүңөрдөн баягы күчүү азыраак балдарга колдоо көрсөтүп, наоборот жардам берсеңиздер, ошондо Кыргызстаныбыз өсөт. Ошон үчүн тарбия берип жүрөлү,
мектепте окуган иничектерге жакшынакай тилектер, сабагыңарды жакшы окуңуздар, ата энеңиздерге жардам бериңиздер. Кийин жакшынакай окуу жайларды бүтүп, чет мамлекетке чыгып, эл көрүп, жер көрүп, англис тилин үйрөнүп, немис тилин, француз тилин, кытай тилин, көптөгөн тилди, канчалык көп тил билсеңиздер, ошончолук жолуңуздар ачык болот. Жакшы да тил билген. Чет мамлекетке барсаңыздар, эркин куштай болуп учуп жүрөсүздөр, ар ким менен оюңуздарды бере аласыздар, баарын түшүнөсүздөр, кенен жүрөсүздөр, рахат да. Анан эчтеке тил билбей, эмне сүйлөп атат, excuse me, my English no good, can you repeat me please деп кечкеле айта бергенде деле адам тажайт да. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик. Видео жакпай калса өзүңүздөрдөн мен оюм менен бөлүштүм. Жакшылык, аманчылык, жакшынакай видеолор менен бөлүшүп туралы. Ийгилик достор.